أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz dinimizden asıl negizi olgon, paygambarlar çakırgan çakırıktın özögü olgon La ilaha illallah tawhid kelimesi turalı bir kança sabak alıp ötkönbüz. Bugün gelgen jerimizden sabagыбызды ulantabız. Bugünkü sabagыбыз La ilaha illallah tawhid kelimesinin 4-cü jana 5-ci şarttары тууралуу болот. 4-cü şartı as-sıdık, karmak karşısı жалган айтуу, чынчылдык деп аталат. Кайсы bir адам ибадат кылууга акылуу татыктуу эч ким жок, жеке жалгыз bir Аллахтан башка деп күбөлүк берүүдө тилинде жана жүрөгүндө чынчыл болуусу шарт экендиги максат кылынат. Чынчыл болуп айтуу керек. Ал эми кимде ким La ilaha illallah tawhid kelimesин tili менен айтып, бирок жүрөгүндө чынчыл болбосо, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям учурундагы жалган айткан мунафыктардай болуп калат. Мындай айткан адамга бул келме эч кандай пайда бербейт. Буга далил Аллах субханаху ва таала Al-Munafiqun сүрөсүнүн 1-аятында мындай деп айтат: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. O Muhammed, sağa münafıklar, екі жүздөлөр келip, biz senin Allah'tın elçisi ekendiğine күбөлүк беребиз дешет. Sen Allah'tın elçisi ekendiğingdi Allah жакшы билет. Albatta Allah münafıklardan жалганчы ekeniне күбөлүк берет дейт. Бул аятта Allah münafıklar пайгамбарыбызга келип, sen Allah'tın elçisi ekенине күбөлүк беребиz деп, бирок чын жүрөктөн күбөлүк беришпей, жалган айткандар үчүн Allah алардын эки жүздүү жалганчы экендигине өзү күбөлүк берип атат. Алардын мунафык экендерин ачыкка чыгарып атат. Ошондуктан бул келимени тил менен эле айтып, бирок келме талап кылган амалдарды жалгандан амал кылып, адамдардын арасында өзүн мусулман кылып көрсөткөнү менен чын дилден чынчыл болбогондугу үчүн Аллахтын алдында мунафыктардан болуп келме ага пайда бербей калат. Дагы бир далил Аллах субханаху ва таала Al-Ankabut сүрөсүнүн 2-3 аяттарында мындай деп айтат: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Адамдар biz ыйман келтирдик десе эле болду, сыналбай калабыз деп ойлошобу. Чындыгында биз алардан мурункуларды ар кандай машакаттар, кыйынчылыктар менен сынаганбыз. Албетте Аллах чынчылдарды да, жалганчыларды да жакшы билет дейт. Бул аятты Шейх Мухаммад Аман Ал-Джами рахимаулла өзүнүн Шарху Шурути Ла илаха иллаллах деген китебинде мындай деп түшүндүрөт. Аллах бул аятта адамдар ыйман келтирдик десе эле жетиштүү эмес экенин, балким алар бул дүйнөдө ар бири ыйманына жараша сыналарын кабарлап жатат дейт. Ошондой эле Аллах өзүнүн чынчыл пенделерин жалганчылардан сыноо берип, айырмаларын, өзүнүн чынчыл пенделерин жалганчылардан сыноо берип, айырмалап турарында кабарлап жатат дейт. Албетте сыноо момундун чынчыл экенин жана мунафык жалганчынын жалганчы экенин ашкере кылып, ачыкка чыгарат деп айтат. Ошондой эле бул аятты Ибн Катир рахимаулла мындай деп чечмелейт: Аллах ыйман келтирген адамдардын кимиси чынчыл, кимиси жалганчы экенин өтө жакшы билет деп айтат.
Дагы бир далил Аллах субханаху ва таала Ал-Маида сүрөсүнүн 119-аятында мындай деп айтат: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Аллах айтат: бул кыямат күндө таухидинде бекем болгон чынчылдарга алардын чындыгы, таухиди гана пайда берет. Алар үчүн астынан дарыялар агып турган жаннаттар бар. Алар анда жаннатта түбөлүк калышат. Аллах алардан ыраазы болуп, алар дагы Аллахтан ыраазы болушат. Мына ушул чоң жеңиш дейт. Ибн Катир рахимаулла өзүнүн тафсир китебинин 2-томунун 155-аятында бул аятты мындай деп чечмелейт. Бул аятты Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума мындай деп түшүндүргөн деп алып келет. Ал күнү, кыямат күнү, таухидти чынчылдуулук менен бекем карманган адамдын таухиди гана пайда берет дейт. Кыямат демек кыямат күнү адамдарга ушул таухиди чынчыл менен кармагандыгы үчүн пайда берет экендигин Абдул ибн Аббас радиаллаху анху чечмелеп атат, айтып атат, кабарлап атат. Демек ар бир мусулман бул таухид келимесин айтканда, ла илаха иллаллах деп айткан кезде чынчыл болуу керек. Чын жүрөктөн айтуу керек. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнүн 8-аятында мындай деп айтат: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Адамдардын кээ бирлери Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирдик деп айтышат. Бирок чындыгында ыйман келтиришпейт алар. Алар Аллахты жана муумундарды алдаганга аракет кылышат. Бирок өздөрүн гана алдап жаткандарын сезишпейт, байкашпайт. Алардын жүрөктөрүндө оору бар. Аллах ооруларын дагы көбөйттү. Жалган сүйлөгөндөрү себептүү аларга жан оорутуучу азап бар деп Аллах бул аятта кабарлап атат. Бул аятты Шейх Мухаммад Аман Ал-Джами рахимаулла ошол өзүнүн Шарху Шурути ла илаха иллаллах деген китебинин 64-65-аяттарында мындай деп чечмелейт. Аллах бул аятта адамдардын кээ бирлери Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирдик деп тил учунда жалган айткандарын жана алар эч качан момун мусулмандардан эмес экенин кабарлап жатат. Демек, кимде-ким ла илаха иллаллах таухид келимесин тили менен айтып, бирок жүрөгүндө чынчыл болбосо, жалгандан эле бул келимени айтса, Аллахтын алдында ал эч качан мусулмандардан болуп саналбайт. Эки жүздүү мунафыктар Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирдик деп тил учунда гана жалган айтып, Аллахты жана муумундарды алдаганга аракет кылышат. Мусулмандар менен капырлардын ортосунда ойнойт. Себеби эмне үчүн ойнойт дегенде, эки тараптан тең зыян көрбөө үчүн, малы жанын сактап, амандыкта жашоо үчүн алар эки тарап, мусулмандар менен капырлар тарапта эки тарапта ойнойт. Бирок өздөрүнө зыян болгон эң жаман жиркеничтүү эки жүздүүлүк сыпат менен өздөрүн гана алдап жаткандарын байкашпайт, сезишпейт. Алардын жүрөктөрүндө оору бар. Жүрөк мына ушундай эң коркунучтуу эки жүздүүлүк, шектенүү жана шахват, калуу кумар оорусу менен ооруйт. Оорулардын эң жаманы өтө коркунучтуусу бул эки жүздүүлүк. Аллах аларды жазалоо үчүн эки жүздүүлүк оорусун дагы көбөйттү.
Аллахка чынчыл болбой жалган сүйлөгөндөрү себептүү аларга жан оорутуучу азап бар экендигин Аллах субханаху ва тааля бул Бакара сүрөсүнүн 8-аятында кабарлап атат деп рахимахулла мына ушундай чечмелеп түшүндүрөт. Ошондой эле Аллах субханаху ва тааля Тауба сүрөсүнүн 119-аятында мындай деп айтат: Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну ма'ас садиқин. О иман келтиргендер, Аллахтан корккула жана чынчылдар менен бирге болгула дейт. Аллах субханаху ва тааля бизди чынчылдар менен болууга буйруп атат. Ошондуктан момун мусулмандар дайым чынчыл болуу керек. Сөзүндө, амалында чынчыл болуу керек. Себеби Аллах субханаху ва тааля бул аятта бизди чынчылдар менен бирге болгула деп чынчылдуулукка буйруп атат. Ошондой эле Аллах субханаху ва тааля Хужурат сүрөсүнүн 15-аятында мындай деп айтат: Иннамал муъминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу ва жахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллах улаика хумус садиқун. Момундар Аллахка жана анын элчисине ыйман келтиришет. Ошол келтирген ыймандарында, ишенимдеринде эч качан экиленип шектенишпейт жана Аллах жолунда мал мүлктөрү жана жандары менен күрөшөт. Мына ушулар чынчылдар дейт. Демек, бул шарттын максаты, бул 4-шарттын сыдык чынчылдуулуктун максаты ла илаха иллаллах деп күбөлүк берүүдө, тилинде жана жүрөгүндө чынчыл болуу керек. Себеби чынчылдуулук дегенде сүйлөгөн адамдын сөзү менен жүрөгүндөгү ишенимине дал келүү керек. Себеби чынчылдуулук, сыдык бул сүйлөгөн адамдын сөзү менен жүрөгүндөгү ишеними дал келүү керек, бирдей болуу керек. Бул сөздү Шейх Фаузан хафизахулла өзүнүн Фадлу ла илаха иллаллах ва шурутуха деген китебинде мына ушундай деп айтат. Ла илаха иллаллах деп күбөлүк берген, ла илаха иллаллах деп күбөлүк берүүдө тилинде жана жүрөгүндө чынчыл болуу керек дейт. Себеби чынчылдуулук дегенде сүйлөгөн адамдын сөзү менен жүрөгүндөгү ишеними бирдей болуу керек, дал келүү керек дейт. Ал эми кимде ким келмени тили менен айтып ла илаха иллаллах деп, бирок жүрөгүндө чынчыл болбосо, ал пайгамбарыбыз учурундагы жалган айткан мунафыктардай болот. Мындай айткан адамга келме эч кандай пайда бербейт дейт. Хадистен далил имам Бухари, имам Муслим чыгарган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бул хадисти пайгамбарыбыздан Муаз ибн Жабал радиаллаху анху риваят кылат. Айтат: "Ма мин ахадин яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах садиқан мин қалбихи илля харрамахуллаху алан нар." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кайсы бир адам ибадат кылууга акылуу, татыктуу эч ким жок, жеке жалгыз бир Аллахтан башка жана Мухаммад Аллахтын элчиси деп чын жүрөктөн күбөлүк берсе, Аллах ага тозокту арам кылат" деп айткан. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахка жана анын элчисине күбөлүк берүүдө чынчыл болууну шарт кылып атат. Ошол үчүн ким жалгандан күбөлүк берсе, ага келме пайда бербейт. Чынчылдар булар кимдер дегенде, ал чынчылдар ла илаха иллаллах деп айткандан кийин бул келме талап кылган талаптарга амал кылат. Бул келме көргөзгөн иш аракеттерге дене мүчөлөрү менен амал кылып, бар күчүн жумшашат. Себеби момун мусулман мына ушундай. Момун мусулман булар чынчыл болот. Ла илаха иллаллах деп айткандан кийин бул келменин талаптарын аткарууда, амал кылууда чынчыл. Аларда эч кандай жалганчылык болбойт. Тил учунда эле айтып коюп, мунафыктар сыяктуу өз билгенин кылбайт. Момун мусулман ла илаха иллаллах дегенден кийин анын маанисин түшүнөт,
рүкүндөрүн аткарат, шарттарын талап кылат. 4-нчү шарты мына ушундай. Эми андан кийин бул келменин 5-нчи шарты. Бул әл-мәхәббә, сүйүү деп аталат. Бунун карама каршысы бугут, жек көрүү жана жактырбоо. Бул кандай дегенде, ла иляха иллаллах таухид келмесин айткан адам Аллахты, анын элчисин жана Аллахтын буйруктарын аткарып тыйган нерселеринен тыйылган мусулмандарды сүйүп жакшы көрүүсү шарт болот. Ошондой эле ла иляха иллаллах таухид келмесине каршы иштерди жасаган жана бул келменин карама каршысында турган ширк менен капырлыкты кылган адамдарды жек көрүү керек. Бул тууралуу көптөгөн аят хадистер бар. Бул улуу берекелүү келмени жана келме талап кылган талаптарды, шарттарды жакшы көрүп сүйүү бул милдет болот. Ошондой эле бул шарттан ла иляха иллаллах таухид келмесинин маанисин жана келме талап кылган амалдарды жакшы көрүп, келмени бузуучу капырлык, ширк амалдар менен сөздөрдү жана аны кемитүүчү ибадаттарды жек көрүү максат кылынат. Ла иляха иллаллах деп айтып, ыйман келтирген адам бул келмеге каршы иштерди жасаган жана бул келменин карама каршысында турган ширк менен капырлыкты кылган адамдарды жек көрүп, Аллахты, анын элчисин жана мусулмандарды сүйүп жакшы көрүүсү шарт болот. Кыскача айтканда, Аллах үчүн жек көрүп, Аллах үчүн жакшы көрүү әл-вала вәл-бара деп аталат. Мына ушул шарт. Аллах үчүн жек көрүү керек, Аллах үчүн жакшы көрүү керек. Ла иляха иллаллах деп таухид келмесин айткан адам бул келмени жакшы көрүү керек, исламды жакшы көрүү керек, мусулмандарды жакшы көрүү керек, ширкти болсо жаман көрүү керек, капырларды жек көрүү керек. Ла иляха иллаллах мына ушул нерселерди талап кылат. Бул ла иляха иллаллах таухид келмесинин бир шарты. Бул шарт аткарылуу керек. Кадырлуу мусулман бир тууган, азыркы күндө мусулмандар өзүнүн дининин асыл негизи болгон бул шахадат келмесинин маанисин, шарттарын билбегендиктен өзүнүн бир тууганы ла иляха иллаллах деп айткан мусулманды жек көрөт. Андан өзүн жогору сезет, кыйынсыйт, андан кыйын болот. Анан бөлүп жарат. Мусулмандардын бир көйгөйү бул бөлүнүп жарылуусу. Бул мусулмандарды ыдыратып жок кыла турган капырлардын кылык жоругу. Капырлар мусулманды бөлүп жарып, тыркырап жок кылуу үчүн мына ушундай өздөрүнүн куфрский адеп ахлактарын киргизген. Азыркы күндө мусулмандар өзүнүн дининин асылын түшүнбөгөндүктөн бөлүнүп жарылышат. Бири-биринен кыйын болушат. Уру-уру болуп бөлүнүшөт. Айыл-айыл болуп бөлүнүшөт. Журт-журт болуп бөлүнүшөт. Мына ушундай көйгөй, бул чоң көйгөй. Бул мусулманды эч качан жакшылыкка алып барбайт бул бөлүнүү. Бул бөлүнүү мусулманды алсыз кылып, бактсыздыкка алып бара турган капырлардын кылык жоругу. Ал эми чыныгы мусулман бул кандай болот дегенде, чыныгы мусулман мусулманды сүйөт. Мусулманды бөлүп жарбайт. Мусулмандан өзүн бийик сезип кыйынсыбайт, менсинбейт, текеберленбейт. Мусулманды өзүмдүн бир тууганым деп билет. Аллахтын аятына амал кылат. Иннамал муъминуна ихва деп айтат Аллах. Албетте момун мусулмандар булар бир тууган дейт. Ла иляха иллаллахты түшүнүп амал кылган адам бул Аллахтын аятына амал кылып, башка момун мусулмандарды менин бир тууганым деп сезет. Пайгамбарыбыздын хадисине амал кылат. Мусулмандар бир дене сыяктуу, анын бир жери ооруса бардык башка жерлери ооруган сыяктуу деген пайгамбарыбыздын хадисине амал кылат. Жана әл-вала вәл-бара, Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүүнү бекем кармайт. Мусулмандар демес, капырларды жек көрөт.
мұсылмандарды емес, Аллахтың қарғышында қалған бұзықылықтарды таратқан жөөттерді, еврейлерді жек көреді. Аллахтың баласы бар деген христиан кафырларды жек көреді. Отпарастарды, бұтпарастарды жек көреді. Ал эми мұсылмандарды өзінің бір борундай көреді. Сүйет. Себеби ал билет ал мұсылман. Ла илаха иллаллах таухид келимесinin шарттарының бири бул сүйүү, махабба. Мен кимди жакшы көрүшүм керек, кимди жек көрүшүм керек деген маселени жакшы билет. Буга далил Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнүн 165 аятында мындай деп айтат: "Ва минан наси ма яттахизу мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббилlah, валлазина аману ашадду хуббан лилlah." Кейбір адамдар Аллахтан башка нерселерди Аллахка теңеп, аларды Аллахты сүйгөндөй сүйүшөт. Ал эми ыйман келтирген момун мусулмандар Аллахтын жалгыз өзүн жакшы көрүп катуу сүйүшөт дейт. Мухаммад Аман Аль-Джами рахимахулла өзүнүн Шархи Шурути ла илаха иллаллах деген китебинде бул аятты мындай деп чечмелейт. Бул аят жакшы көрүп сүйүү, аль-вала валь-бара, ла илаха иллаллах таухид келимесинин шарты экенине далил болот. Себеби келмени айтып ыйман келтирген момундар Аллахтын жалгыз өзүн жакшы көрүп катуу сүйүшөт. Албетте момундар Аллахты жакшы көрүп сүйүүдө эч кимди шерик кылышпайт жана бул нерседе чынчыл болушат. Мына ушул сүйүү мактоого арзый турган эң таза, чынчыл жана эң катуу сүйүү болуп аталат дейт. Ал эми кимде ким Аллахтан башканы Аллахты жакшы көрүп сүйгөндөй сүйсө, ибадаттын кээ бир түрлөрүн Аллахтан башкага арнаса, Аллахтын буйруктарына каршы келген учурларда моюн сунуп баш ийсе, анда ал жакшы көрүп сүйүүдө Аллахка шерик кылган болот. Себеби анткени алар кээ бир адамдар Аллахтан башка нерселерди Аллахка теңеп, аларды Аллахты сүйгөндөй сүйүшөт. Ошондуктан алардын сүйүүсү жалгыз Аллах үчүн болгон жок. Алар Аллахтан башка нерселерди аламдардын Роббусу Аллахка теңеп койгондугу үчүн дейт. Демек, кайсы бир адам Аллахтан башканы Аллахты сүйгөндөй сүйүп, жакшы көрүп, Аллахтын буйруктарына каршы келген иштерде моюн сунуп баш ийсе, анда ал ошонусун Аллахка тең кылып койгон болот. Бул ширктин түрлөрүнүн эң күчтүүсү жана коркунучтуусу болгон сүйүүдөгү ширк. Бул ээсин динден чыгарат. Себеби бул жүрөктү бузат. Бузулган жүрөк ээсин капырлыкка алып барат. Аллах бизди бул нерседен сактасын деп рахимахулла Мухаммад Аман Аль-Джами мына ушундай бул аятты чечмелейт. Ошондой эле бул аятта жана төмөнкү аят хадистерде ла илаха иллаллах деп таухид келимесин айткан чыныгы ыйман ээси жалгыз Аллахты жакшы көрүп сүйүү баяндалат. Кимде ким Аллахты жакшы көрүп сүйсө, анда ал албетте Аллах түшүргөн ислам динин жакшы көрүп сүйүүсү керек. Ал эми ла илаха иллаллах таухид келимеси болсо, исламдагы эң биринчи талап кылынуучу нерсе. Мусулман адам ла илаха иллаллах деп таухид келимесин айтып аткан адам Аллахты жакшы көрүп сүйүү керек. Аллахты жакшы көрүп сүйгөн адам Аллах түшүргөн ислам динин жакшы көрүп сүйүүсү керек. Ал эми ошол ислам дининин негизги түркүгү бул биринчи түркүгү биз өтүп жаткан ла илаха иллаллах таухид келимеси. Исламдагы эң биринчи талап кылынуучу нерсе. Демек, келмени жана ал талап кылган нерселерди жакшы көрүп сүйүү бул шарт болот. Буга далил бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисте мындай деп айтат: "Аусақу урал иманил хуббу филлах вал буғду филлах." Ыймандын туткаларынын эң бекеми бул Аллах үчүн жек көрүп, Аллах үчүн жакшы көрүү дейт.
Мусулмандын ыйманы бекем туруктуу болуу үчүн кармана турган нерселердин эң күчтүүсү ушул Аллах үчүн жакшы көрүп, Аллах үчүн жек көрүү болуу керек. Ошондой эле Аллах Ал-Маида сүрөсүнүн 54-аятында мындай деп айтат: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. О иман келтиргендер, силердин кимиңер дининен кайтчу болсо, ордуңарга Аллах аларды сүйгөн жана алар дагы Аллахты сүйгөн коомду алып келип коет. Алар момундарга жумшак болушат, капырларга катуу болушат. Бардык айып кемчилдиктерден аруу жана таза болгон Аллах бул аяттарда албетте момун пенделери өзүн эң жогорку деңгээлде өтө катуу сүйүп, жакшы көрүшөрүн кабарлап атат. Ал момун пенделер Аллахка болгон сүйүүсүнө мушриктер сыяктуу эч нерсени шерик кылышпайт. Пенде өзүнүн Роббусун жакшы көрүп сүйүүсүнүн белгилери Аллахка болгон сүйүүсүн нәпсисине каршы келсе дагы бардык нерседен алдын коет. Роббусу жек көргөн нерсени нәпсиси каалап турса да, Роббусу жек көргөндүгү үчүн жек көрөт. Аллах жана анын элчиси жакшы көрүп, дос тутканды жакшы көрүп, дос тутат. Жек көргөндү жек көрөт. Роббусу жиберген элчисинин сүннөтүн бекем кармап, изинен ээрчийт. Ушул белгилердин баары жакшы көрүп сүйүүнүн шарттарынан болот. Эгер бул шарттар табылбаса, жакшы көрүп сүйүүнүн болуусу акылга сыйбайт. Жөн эле тил менен эле мен сүйөм, тили менен эле мен Аллахты сүйөм, мен Аллахтын элчисин сүйөм, мен момундарды сүйөм деп, бирок амалында жок, сүйүүнүн белгилери жок амалында, ал тил үчүн деле айта турган болсо, ал сүйүү болуп аталбайт. Канчалык ал сүйөм деп тили менен башка сөз айтпай, ушул келмени гана айтып, ботодой боздоп көз жаш төгүп ыйласа дагы, ага анын көз жашы ыйлаганы пайда бербейт, себеби амал кылбагандыгы үчүн. Демек, пайда берүү үчүн, кадырлуу мусулман бир тууган, бул келмени айткан адам Аллахты сүйөт. Аллахты сүйгөн адам Аллахтын буйруктарын аткарат. Аллахты сүйгөн адам Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылат. Аллахтын буйруктарынын эң биринчиси бул таухид, таухидти бекем карманат. Ибадаттын баарын жалгыз Аллахка гана арнайт. Тыйган нерселеринен сактанат. Ошол тыйган нерселердин эң биринчиси бул ширк. Ширктен алыс болот. Аллах жиберген пайгамбарды пайгамбар деп тастыктайт. Пайгамбары буйруган буйруктарды аткарат. Пайгамбары тыйган нерселерден тыйылат. Момун мусулмандарды жакшы көрүп сүйөт. Капырларды жек көрөт. Мына ушул сүйүү болот. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарат. Сүннөт деп таштабайт. Канчалаган бидатчылар бар азыркы күндө. Өзүнүн кызыкчылыгы келгенде сакалын кырып иргендер бар. Өзүнүн кызыкчылыгы келгенде сүннөттөн баш кечип иргендер бар. Сүннөттү таштап салышат. Эмне болду деп аларга айтылса, бул сүннөт, бул күнөө эмес дейт. Субханаллах. Ана пайгамбарыбыз болгон сүйүү. Пайгамбарыбыз болгон сүйүүлөрү жалган алардын. Алар өздөрүнүн кызыкчылыктарын алдыга коюп жүрөт. Эгерде аларда сүйүү чын болгондо, анда ал сүннөттү бекем карманышат эле. Бул сүннөт экинчи вахий бул. Аллахтан келген кабар бул. Ага бекем болушат эле. Канчалаган бидатчылар сүннөт болгондугу үчүн таштап, өзү эле таштаганы аз келгенсип, башка адамдарды дагы бузуп, башка адамдарга дагы ошол өзүнүн бузуку жаман нерселерин жеткирип атат. Имам Муслим чыгарган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Буну пайгамбарыбыздан Анас ибн Малик радияллаху анху риваят кылат.
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып атат: кимде ушул 3 нерсе болгон болсо, ыймандын таттуулугун таткан болот дейт. Биринчиси, ыймандын таттуулугун, ыймандын дамын ким татат дегенде ушул 3 адам татат. Биринчиси, Аллахты жана анын элчисин баарынан артык сүйсө. Бул биринчиси. Экинчиси, бирөөнү сүйө турган болсо, жакшы көрө турган болсо, бир гана Аллах үчүн сүйүп жакшы көрөт. Үчүнчүсү, Аллах аны капырлыктан куткарган соң, ширктен, капырлыктан куткарган соң, ага кайра кайтууну, тозокко түшүп кетүүнү жек көргөндө жек көрсө, мына ушул адамдар ыймандын дамын татат. Эми сүннөттү сүннөт деп таштап, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп жүргөндөр, алар ыймандын дамын эч качан тата албайт. Ушул хадис тууралуу Хафиз ибн Раджаб рахимаулла мындай деп айтат: акыйкатта ибадат кылууга акылуу эч ким жок, жалгыз бир Аллахтан башка деп айтуу Аллахтын жалгыз өзүн сүйүүнү талап кылат. Сүйүүнүн толуктугу бул Аллахтын сүйгөн нерсесин сүйүп, жек көргөн нерсесин жек көрүү. Ал эми кимде ким Аллах жек көргөн нерсени сүйсө, же сүйгөн нерсесин жек көрсө, анын таухиди менен келмедеги чынчылдыгы толук болбойт дейт. Аллахтын жек көргөнүн жакшы көрүп, же Аллахтын жакшы көргөнүн жек көрсө, мындай амалдарда даражасына жараша ширк кылган болот, ширкке түшкөн болот деп бул Хафиз ибн Раджаб рахимаулла төмөндөгү 2 аятты алып келет. Бул аяттын алып келген аяттын биринчиси бул Мухаммад сүрөсүнүн 9-аяты. Бул аятта Аллах айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата а'малахум." Алар Аллах түшүргөн нерсени жек көрүштү эле, Аллах алардын кылган амалдарын текке кетирди деп айтат. Ошондой эле Мухаммад сүрөсүнүн 28-аятын алып келет, 2-аят. Анда Аллах айтат: "Залика би аннахум иттаба'у ма асхаталлаха ва кариху ридванаху фа ахбата а'малахум." Себеби алар Аллахтын каарын келтирүүчү нерселерге ээрчип, жана Аллах ыраазы боло турган амалдарды жек көргөндүктөрү үчүн алардын амалдарын Аллах текке кетирди дейт бул аятта. Хафиз ибн Раджаб рахимахулла мындай деп айтат: бул алып келген аяттарда кайсыл бир адам Аллах сүйгөн нерсени жек көргөн болсо, анын амалдары текке кетери ачык айтылган деп атат. Ким Аллах сүйгөн нерсени сүйбөсө, жактырбаса, анын амалы текке кетет. Ал эми келме Аллах түшүргөн нерселердин эң башында турат. Мо ла илаха иллаллах таухид келимеси бул Аллах жакшы көрүп түшүргөн нерселердин эң башында турат. Ким буну жек көрсө, жактырбаса, анын амалдары ага эч кандай пайда бербейт. Мына ошондуктан мусулман келменин маанисин жана талап кылуучу нерселерин сүйүүсү шарт деп рахимахулла мына ушундай айтат. Ошондуктан кадырлуу мусулман бир тууган, биз Аллахты сүйөбүз деп айтканыбыздан кийин Аллах түшүргөн нерселерди дагы сүйүп жакшы көрүүбүз керек. Ла илаха иллаллах таухид келимеси Аллах түшүрүп буйруган эң биринчи буйруктардан болуп аталат. Ошондуктан мусулман адам, Аллахты сүйөм деген адам, пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп ээрчүү керек. Аллах түшүргөн нерселерди жакшы көрүү керек. Пайгамбарыбызды Аллах субханаху ва таала жиберген, пайгамбар кылып тамдап алган, пайгамбар кылып тамдап бизге жиберген. Биз ал пайгамбарды сүйүп ээрчүү, бул биздин мойнубуздагы милдет. Аллах ошондо биздин амалдарыбызды кабыл кылып бизди сүйөт. Буга далил Аллах Куранда мындай деп айтат:
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Аллах бұл аятта айтып атат: О Мұхаммад, адамдарға үмметіңе айт. Ин кунтум тухиббун Аллах, мындай деп айт: О адамдар, егер сілер Аллахты сүйсөңөр, Аллахты жакшы көрсөңөр, фаттабиуни, мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди жакшы көрүп сүйөт. Ошондо Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет деп айткан. Албетте Аллах күнөөлөрдү кечирүүчү зат деп Аллах субханаху ва тааля бул аятта мына ушундай деп баяндап атат. Демек, Аллахты сүйөм деген адам Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйүү керек. Бул келиме талап кылган талаптарды сүйүп аткаруу керек. Пайгамбарыбыздын чакырган чакырыктарынын эң негизгиси ушул ла илаха иллаллах таухид келимеси болгон. Аллах жүргөн Куранды окуп, аны амал кылууну жакшы көрүү керек. Аллах жиберген пайгамбарын ээрчип, пайгамбары буйруган буйруктарды сүйүп аткаруу керек. Бул пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбыздын сүннөтү бул экинчи мастар, экинчи булак. Биринчи булак бул Куран болсо, биринчи негиз далил. Экинчи негиз мастар бул сүннөт. Пайгамбарыбыз эч качан өзүнүн көңдөйүнөн эч нерсе айткан эмес. Бир нерсе айткан болсо, ал Аллахтан келген кабар аркылуу айткан. Буга далил Аллах Ан-Najm сүрөсүнүн 3-4 аятында мындай деп айтат: "Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха". Пайгамбар эч качан өзүнүн оюнан, өзүнүн көңдөйүнөн эч бир нерсе айтпайт. Эгер бир нерсе сүйлөп айта турган болсо, ал Аллахтан келген кабарды айтат дейт. Ошондуктан кадырлуу мусулман бир тууган, сүннөттү сүннөт болгондугу үчүн сүйүп ээрчип амал кыл. Көпчүлүгү сүннөттү сүннөт болгондугу үчүн азыркы күндө таштап салды. Аллах Куранда Аль-Хашр сүрөсүнүн 7 аятында: "Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху". Пайгамбар силерге эмнени алып келген болсо, ошол нерсени алгыла да, пайгамбар силерди эмнеден тыйып кайтарган болсо, ошол нерседен тыйылып кайткыла деп атат. Мына урматтуу мусулман бир тууган, сүннөт экенин билдиңби? Ошол сүннөт экендиги анык болдубу? Азуу тишиң менен бекем тиштегендей ошол сүннөттү бекем тиште. Ошодо жакшылык бар. Ошол сүннөттө бактылуулук бар. Ошол сүннөттү бекем карманып амал кыла турган болсоң, Аллах субханаху ва тааля сенин амалыңды кабыл кылат. Аллах амалдарды бир эле жол аркылуу кабыл кылат. Ал жол пайгамбарыбыз көргөзгөн жол. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бидатчылар адамдарды сүннөттөн алыстатып атат. Бул сүннөт, эч нерсе болбойт, бул сүннөт деп сүннөт амалдарды таштатып атат. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Андай адамдар тооба кылуу керек. Аллахка кайтуу керек. Адамдарды сүннөткө чакыруу керек. Мусулмандардын мойнундагы милдет эмне дегенде, мусулмандардын мойнундагы милдет бул Аллахты сүйүп, Аллах буйруган буйруктарын аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйылуу жана Аллахтын элчисин сүйүп, Аллахтын элчиси буйруган буйруктарды аткарып, Аллахтын элчиси тыйган нерселерден тыйылуу. Сүннөттөн кимдер баш тарткан? Сүннөттөн мунафыктар баш тарткан. Курандан кимдер баш тарткан? Курандан мунафыктар баш тарткан. Кана буга далил дегенде, буга далил Аллах Ан-Ниса сүрөсүнүн 61 аятында мындай деп айтат: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Ал эки жүздүү мунафыктарга: Аллах жүргөн Куранга келгиле, пайгамбар алып келген нерсеге кайткыла, Куранга, сүннөткө кайткыла деп чакырык ташталса, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Мунафыктар сенден жүз буруп атканын көрөсүң. Мунафыктар сенден бет буруп кетип аткандыгын көрөсүң деп Аллах субханаху ва тааля бул Куранда, бул Ан-Ниса сүрөсүнүн 61 аятында сүннөттөн, Курандан эки жүздүү тозоктун эң төмөнкү даражасында азапталган мунафыктар гана жүз бурат экендигин Аллах субханаху ва тааля ачык күн сыяктуу, толгон 15 күндүк ай сыяктуу баяндап атат. Мына мунафыктардын амалы ушундай.
Ал эми капырларчы? Алар капырлар, алар ачык душмандар, алар ачык момундардын душмандары. Алар Кур'ан сүннөттөн ачык баш тартышат. Буга далил Аллах субханаху ва таала Ал-Маида сүрөсүнүн 104-аятында мындай деп айтат. Ва иза кила лахум таалау иля ма анзалаллаху ва иля расули қалу хасбуна ма важадна алейхи абаана авалау кана абаухум ла я'ламуна шай'ан ва ла яхтадун. Ал капырларга жар салынып айтылса, келгиле Куранга, сүннөткө кайткыла, Аллах жүргөн нерсеге, пайгамбар алып келген нерсеге келгиле деп айтылса, алар эмне деп айтышат? Қалу хасбуна ма важадна алейхи абаана. Бизге ата буаздан калган нерсе жетиштүү дейт. Ата буаз кылып келген нерсе жетиштүү. Ата бабаларыбыздан, ата буаздан биз эмнени көрсөк, биз ошону кылабыз, ошолор бизге жетиштүү. Авалау кана абаухум ла я'ламуна шай'ан ва ла яхтадун. Алардын аталары эч нерсе билбесе дагы, туура жолдо болбосо дагы алар ушинтип айта беришет. Надандык доорунда калган, ата буасынан калган үрп адаттар, каада салттар, шариятка, сүннөткө карама каршы келген каада салттарын алдыга сүрүп, ушулар бизге жетиштүү деп айтат. Мына ачык капырлар ушинтип айтат. Бакара сүрөсүнүн 170-аятында Аллах айтат. Ва иза кила лахум иттаби'у ма анзалаллаху қалу бал наттаби'у ма алфайна алейхи абаана авалау кана абаухум ла я'қилуна шай'ан ва ла яхтадун. Аларга, капырларга Аллахка кайткыла, анын элчисине кайткыла, Аллах түшүргөн Куранга, пайгамбар алып келген нерсени ээрчигиле деп айтылса, алар ата буаларыбыздан калган нерсеге кайтабыз биз. Биз ата буабыз кылып келген нерсени кылабыз деп айтышат. Алардын ата буалары туура жолдо болушпаса дагы, эч нерсеге акылдары жетпесе дагы, ата буаларыбыздан калган нерсени карманабыз деп айтышат. Мына капырлар менен мунафыктардын айткан сөздөр ушундай. Алар Кур'ан, сүннөткө кайтышпайт. Ал эми момун адамдарчы? Момун адамдар булар кандай болот? Кадырлуу мусулман бир тууган, о ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп шахадат келмесин айтып аткан бир тууган мусулман, момундар кандай болот экендигин Аллах субханаху ва таала Ан-Нур сүрөсүнүн 51-аятында баяндап атат. Момундар ушундай болот. Кандай дегенде Аллах айтып атат: Иннама кана каулал муъминина иза ду'у илаллахи ва расулихи лияхкума байнахум ан якулу сами'на ва атa'на ва улаика хумул муфлихун. Араларында өкүм кылуу үчүн Аллах жана пайгамбарына чакырылган кездеги ыймандуулардын, момундардын сөзү уктук жана моюнсундук деп айтуу гана болот. Дал ошолор гана жеңишке, бейишке жетүүчүлөр деп Аллах субханаху ва таала бул аятта момундардын жообу, Аллах жана анын элчисине чакырылган кездеги жообу сами'на ва атa'на, уктук жана моюнсундук деп гана болот экендигин баяндап атат. Кур'ан, сүннөт келдиби? Ата буаң каада салт, шариятка карама каршы келген нерселерди ташта. Сами'ту ва атa'ту, уктум, моюнсундум деп Аллахка жооп бер, кадырлуу мусулман бир тууган. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала момундардын жооп берүүсү, ыраазы болуусу тууралуу Ан-Ниса сүрөсүнүн 65-аятында мындай деп баяндап атат. Фала ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шажара байнахум сумма ла яжиду фи анфусихим харажан мимма кадайта ва юсаллиму таслима. Аллах айтып атат: жок, Роббиңе ант. Алар, момундар, качан өз ара жаңжалдарын, өз ара келишпей калган пикирлерин жөнгө салуу үчүн сени өкүмдар кылмайынча, андан кийин ошол сен чыгарган өкүмгө жүрөктөрүндө нааразылык калбайынча жана толук моюн сунмайынча ыймандуу боло алышпайт дейт. Көрдүңбү, кадырлуу мусулман бир тууган? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп таухид келмесин айткан мусулмандын жообу мына ушундай болуу керек.
Бул аят Ан-Ниса сүрөсүнүн 65-аят 3 нерсени өз ичине камтып атат. Бул момундун сыпаты. Ал кандай дегенде, өз ара келишпей калган нерселеринде жаңжалдарын жөнгө салуу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмүнө кайтуу керек. Пайгамбарыбыз алып келген шариятка кайтуу керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол пайгамбарыбыздын өкүмүнө алар наразы болбостон ыраазы болуу керек. Үчүнчүсү, ал нерсеге, өкүмгө толук моюн сунуу керек. Мына ушул 3 нерсени аткарганда алар ыймандуу болушат. Бул 3 нерсени аткарбаса, алар ыймандуу боло алышпайт экендигин Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Өз ара келишпей калган араңардагы нерсеңерде, кадырлуу мусулман бир туугандар, Аллахтын элчисин өкүмдар кылуу керек. Бул кандай дегенде, Аллахтын элчисине кайтуу керек, сүннөтүнө кайтуу керек, бекем кармануу керек. Андан кийин ошол сүннөттө келген нерсеге амал кылуу керек. Наразычылык болбоо керек эч кандай. Жактырбоо, наразычылык болбостон сүйүп жактырбаны кабыл кылуу керек. Андан кийин ал нерсеге толук моюн сунуу керек. Ошондо ыймандуу боло алышат деп Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Мына мусулмандын амалдары ушундай болот. Мусулман мына ушундай нерселерге амал кылуу керек. Мусулман адам эч качан Аллах жана анын элчисинин өкүмүнө каршы чыкпоо керек. Мусулман адам Аллахтын элчисинин алып келген өкүмүн, мыйзамын жакшы көрүп сүйүү керек. Ошол нерседе чындык бар, ошол нерседе адилеттүүлүк бар, ошол сүннөттүн аягында бактылык бар деп сезип билип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү керек. Хавасы, кызыкчылыгы каршы келип турса дагы ал кызыкчылыгын таштап сүннөттү ээрчүү керек. Момундар мына ушундай болот. Аллах субханаху ва тааля бизди бул келимени чынчылдуулук менен айтып, бул келимени сүйүп, бул келиме талап кылган талаптарды аткарып атканда аны сүйүп аткара турган чыныгы момун мусулмандардан кылган болсун. Аллах субханаху ва тааля бизди таухиддин үстүндө өмүр кечирүүнү насип этсин, жана бул дүйнө менен кош айтышып кетип атканда өлүм төшөгүндө ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп таухид келимесин айтып жан берүүбүздү насип эткен болсун. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.